сабактарды жалаң диктофонго жазчумун. Кечинде кайра угуп, кайра бир айга конспекттечүмүн да. Сен ойноп отурасың сотка менен депчи. Бул сотка эмес, диктофон десем. Бул болсо 50 сом. 50 сом. Жакшы, съемкадан жейсиң болсо. Сонда бир данасы канча сом бул? Бир данасы үйлөнгөндө мен 2019-жылы үйлөндүм. 2019-жылы 19-сентябрда 19:00. 19:00. Мен намаз негизи 10-класстан баштап окуп баштагам. Интернетте окуп жүргөндө. Бар деле үй бүлөдө мындай казан аяк кагышат болуш керек. Бизде деле андай болот. Бирок биздики мындай боюңуз 1.70 1.69 1 сантиметр адаштың. Бул ишкерликте биринчи орунга акчаны койбош керек да. Биринчи орунга ошол бир маселени чечкенге аракет кылыш керек. Бир чуңкурга түшүп кеткен да. 2,5 метрлик чуңкур экен да. Бул болсо азыр айнек столдун үстүндө тийди да. Болсо пол. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Рухология подкастынын кезектеги чыгарылышы менен сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Достор, өзүңүздөр билгендей эле биз катталуучусу көп, элге жерге таанылган бир адамды алып келип отургузуп сүйлөтүп кетирип койбостон дагы көбүрөөк жашоосу башкаларга өрнөк боло турган, сабак боло турган, атүгүл жашоосун роман кылып жазсак же кино кылып тартсак боло тургандай бир адамдарды, бир туугандарыбызды чакырып, анын жашоосу менен биринчи өзүбүз таанышып, анан сиздер менен бөлүшүп келебиз. Ошондуктан дайыма бизди колдоп туруңуздар, бизге катталып туруңуздар жана ушул видеолорду жакын досторуңуздарга же болбосо ар бир көрүүчү 10 кишиге жөнөтсө, биз дагы сиз дагы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Себеби бул жерде айтылган окуялар, сөздөр, бул жерде сиздер менен биз бөлүшкөн тагдырлар кээ бирки бир туугандарыбыздын. Ошонун арасында мен баш болуп, жашообуздун өзгөрүшүнө, жашообуздун жаркын бир багытка бурулушуна себеп болуп берет, өбөлгө болуп берет деп ойлойбуз. Чоң рахмат. Бүгүн сөздү узатпастан коногубуз менен сиздерди тааныштыра кетейин. Студиябызга ким келди, кандай киши, тереңирээк өзү дагы тааныштырат. Азат мырза, куш келипсиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Азат мырза, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, кимсиз, кимдерденсиз, каяктан болосуз, каяктын кулуна болосуз, каяктын күйөө баласы болосуз дегендей. Ассаламу алейкум, мен Азат Токтомбаев. Мен өзүм Ысык көл районунун Ысык көл областынын Түп районунан болом. Өзүм көз боюнча биринчи топтогу майыптыгым бар. Туаса көрбөйм да. Анан азыркы учурда мен болсо спорттун түрү менен пара триатлон деген түрү менен машыгып жүрөм. Бул Кыргызстан курама командасында. Андан тышкары ишкерлик менен бир аз алектенип, анан 2 кыздын атасымын. Машалла. Бир аялым бар дегендей. Аны сөз айта кетиш керек, бирөө экенин. 2 кызыңыз бар, кыздарыңыз канча жашта? Бир кызым буюрса 6-га чыгайын деп калды. Бир кызым жаңы эле 1,5 ай болуп калды. Жеңебиз дагы Азиз, Келинчегим дагы Азиз, ал кийин көрбөй калган. Аллахтын сыносун дегендейчи. Ал болсо ошо Баткендин Лейлек районунан болот. Мен көлдүн түбүнөн, ал Баткендин түбүнөн болот да. Ошондо Баткенге күйөө баласы. Кыргызстандын бул башы менен бул башын туташтырып турсуздар. Көпүрө кылып дегендей. Негизи могу трайбализмди кантип жебиз деп атат. Ошо Баткен ош жактын балдарын бул жактын кыздарын үйлөндүрүш керек же тескерисинче. Анан кыргыз эң жакшы өзүнүн кудаларын сыйлайт да. Ошентип эле жарашып кетет. Сиз дагы эки элди жараштырып коесуз да. Түштүк эл менен. Мисалы үчүн Баткендегилер көбүнчө биз көлгө келишкен эмес экен да, такыр. Биздин аркабыз менен көлгө келип көлдү көрүштү. Биз жактагылар Баткенге такыр барган эмес экен. Даже мындай түшкө да кирген эмес дейт, анчалык алыс жерге кантип барабыз депчи. Айла жок барышты дегендейчи. Барып жакты, бирок көлдө жакты, биз жактагыларга Баткен жакты дегендей. Машалла. Азат мырза, Туаса деп калдыңыз. Бул кандай түшүнсөк болот бул нерсени? Негизи Туаса деген бул 2 себептен болушу мүмкүн да. Туаса бул мисалы үчүн ошо эне боюнда бар кезде, кош бойлуу кезде ар кандай оорулар болуп,
бир нерсе дарыларды ичип ошондо балага зыян келип калышы мүмкүн да. Экинчиси болсо бул тукум аркылуу кетет да, тукум гендерденчи. Бул болсо мисалы үчүн ошо тайлар жакта же болбосо ата жактан мурда ким ошондой ооруган болсо, ошол баласына, небересине же чөбөрөсүнө башка өтүшү мүмкүн да. Мисалы үчүн меники тайлар жактан кеткен. Ген да бар. Апам өзү 9 бир тууган. Ошо 4 ушундай көз ажиз болуп төрөлгөн да. Бирок андан чоң аталары, андан чоңдору эч кимде болгон эмес экен. Ал балким 7-8 аталар болушу мүмкүн да. Билбейт экен да эч ким деле. Ошондо сиз бугусузбу? Биздики негизи сарбагыш болуп калат го. Сарбагышсызбы? Сарбагыш. Жакшы. Мектепти Көлдөн эле бүтүрдүңүз? Жок, мен мектепти бияктан бүткөм, Бишкектен. Бишкек шаарына 6 жашымда келип, атайын көз ажиздер үчүн мектеп бар. Ошол жерге 1-класстан 11-класска чейин окугам. Ошондо брайль менен окуйсуз? Брайль арбий менен окугам. Орусчабы же кыргызчабы? Мектеп негизи өзү орусча да. Кыргыз тилинде деле сабактар бар, бирок көбүнчөсү орусча. Ошондо ал мектепте жатак мектеп болуп калабы? Мектеп-интернат? Негизи жатак мектеп, бирок эми алыстан келгендер жатып окуса болот. Бишкек шаарындагылар эгерде мүмкүнчүлүктөрү болсо, күндө эле алып келет да, ата-энесичи. Сиз ал жерде мектепте жазып окууну эле үйрөтөбү же баягы басууну, жолдо жүрүүнү, ошо эрежелерин бүт үйрөтөбү? Тилекке каршы ошо басууну, мындай жашоого керектүү мындай жөндөмдөрдү аяктан көп үйрөтпөйт да. Аякта только мындай бир гана билим да. Кадимки мектептердегидей эле бардык сабактар бар. Ошол сабактар боюнча эле өтөбүз да. Мектепти кайсы жылы бүттүңүз ошондо? Мектепти 2009-жылы бүтүп, анан кайра Көлгө кеткем. Кайра Каракол шаарына. 2009. Ал жактан Караколдон уланттыңызбы окууну же ишкерчилик менен алектен баштадыңызбы? Каракол шаарына барып, негизи бизде адатта көзү көрбөгөндөр көбүнчө массажга тапшырат да. Биякта 2 жылдык атайын массажный курс бар көрбөгөндөр үчүнчү. Анан мен да массажга кээде массаж жасап ушундай болчу да меникичи. Анан массаж сен жакшы жасайсың деп меткенден массажга тапшыргым келбей мындай. Кадимки деле башка студенттер менен чогуу бирге мындай чоң окуу жайга окуйм деп ошондо Караколго кетип калгам. Өзүм тем более мындай. Мен 11 жыл болгондо ошондо 5-класстан баштап ата-энем Караколго кетишкен. Негизи 5-класска чейин мени биякта көнсүн деп Бишкек шаарына келишкен да. Бишкекте иштеп, батирлеп жүрүп атайын мен үчүнчү. Анан мен уже көнүп калганда алар Караколго кетишип, кайра Караколдо жашап калышкан. Анан мен каникулда эле кетип калгам үйгөчү. Жайык каникулда. Андан башка күндөрү интернатта болчумун да. Анан ошого ата-энемди сагынып, ата-энемдин жанына баргым келип бир жетичи. Жанында болоюн деп. Караколго барып, ошо Касым Тыныстанов мамлекеттик университети бар бизде. Ошол жака тарых факультетине тапшыргам да. Тарыхчысызбы? Негизи кесибим боюнча тарыхчымын. Телескопту сиз чыгарышыңыз керек. Биз келип алып эле өзүнчө чыгарып кеттик. Эл бир даража мени тарыхчы деп таанып калган. Мындай аздыр көптүр. Негизи мен тарыхчы эмесмин. 1 жыл эле окугам Манас университетинде, тарых факультетинде 1 жыл окуп туруп, андан кийин факультетте ошо радио, телевидение, киного которуп кеткенбиз. Анан ошол эле болбосо окуучу кезде тарыхтан олимпиадага барчубуз. Мухтар Жайлообаев деген агайыбыз бар, Алла разы болсун, ошол киши көп окуткан. Көбүнчө тарыхты биз өзүбүзчө эле отуруп, китеп окуп, изилдеп дегенде ошентип эле үйрөнгөнбүз. Мен ойлоп аткам да, мен да ойлоп аткам да, сиз тарыхты бүткөн экен депчи. Жок. Тарыхка биздин негизи немебиз жок. Учка эле тийиштигибиз болбосо, негизи жалпы жөнүнөн кесибибиз, багытыбыз режиссура, чыгармачылык. Бирок эл тарыхчы деп билет экен. Тарыхый суроолорду сурашат, Санжыраны сурашат, мен билбейм десең таң калышат. Жакшы, Азат мырза. Тарых факультетин бүтүрдүңүз, тарыхчы болдуңуз. Ошондо педагогикалык жааттагы бул, педагогикалык жаатта болду. Меники аякта тарых жана аймактануу кафедрасы болчу. Бизде именно ошо
тарых боюнча мугалим да. Аякта дагы бир кызыктуу болгон ошо мен биринчи бияктан жалпы мамлекеттик тесттен өтүп канча балл алдыңыз? 120 балл болгон. 120, Бирок ал учурда бир 110 балл болчу да, бюджетке өткөнгөчү. Ошондой ошондон өтсө уже бюджетке мүмкүнчүлүк бар болчу. Анан мен барып талон таштап коеюн десем, комиссия кабыл албай койгон да. Сени окута албайбыз депчи. Анан эмне кылсам деп ректордун өзүнө бардым. Ректордун өзүнө барсам, ал жакшы киши болуп чыкты ректор. Өзү дагы жакында эле ажыдан келиптир, ажылыктанчы. Анан түшүндүрүп ушинтип айтсам, бизде андай 30 жылдык тарыхта негизи болуп көргөн эмес, көз көрбөгөндөрдү окутуп көргөн эмеспиз депчи. Сиз эметсеңиз, аракет кылам десеңиз, анда мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылалы деп, ал кайра тиги эмедегилерге айтып, комиссиядагыларгачы. Анан барып тапшырдым. Талон салып койдум. Талон салып койсом, ошо бюджетке өтүптүрмүн да. Ошо менен 5 жыл окудум. Кечиресиз. Ал жерде окуганыңызда кадимки эле аралашып окудуңуз да, кадимки студенттер менен? Кадимки эле студенттер менен аралашып окудум. Экзамендерди кандай кылдыңыз? Лекцияларды кандай алдыңыз? Башында мен брайль арбинде жазып баштадым, ал жактанчы. Анын бир айдай ошону жаздым да. Анан кичине ыңгайсызыраак болуп калган экен, мындай сездим да. Мындай мисал үчүн мен жазып атканда башкаларга мындай тырсылдап угула берет да. Тырсылдап угула берет, анан мен партадагы бир аз мындай титрепчи. Ошондо баары жаныма кетип калат да. Ошондо мындай ыңгайсыз болот экенсиң да. Партада жалгыз эле отуруп каласың да. Брайль арбы менен жаздым дегенде ал негизи мындай чекиттерден куралган бир сүйлөмдөр, сөздөр, брайль. Мындай кагазды коюп, ага бир атайын мындай прибор деп коет. Ошону салып, анан тешип жазабыз да. Тешип жазабыз. Ручка менен элеби? Жок, өзүнүн атайын жазган нерсеси болот. Грифель деп коет андай. Ошо менен тешип жазганда, ошо менен кол менен сезип окуйбуз аны кайрачы. Бул чекиттерден турат, беркиндей тамгаларга окшошпойт да. Анан жазганда ошону тешкен үчүн мындай бир аз парта титрейт да. Катуураак басыш керек ба? Катуураак басыш керек. Ал жөнөкөй кагаз эмес, мындай калыңыраак болот да. Мисалы үчүн альбомдун кагазындай болот. Жөнөкөй кагазга жазса бат эле өчүп калат, ал сүрүлүпчү. Ошон үчүн альбомдун кагазындай болгон үчүн тешкен мындай катуураак басыш керек да. Тешкен дегенде баягы ар жагына тешип чыгып кетиш керекпи же мындай? Чыгып кетиш керек да. Кийин ошол мындай өйдө чыгып калган жерди кармап туруп тамганы билесиз. Мисалы үчүн ошо бияктан жазсак, кайра оодарып туруп анан окуйбуз да, артынанчы. Тескери окулуп калбайбы анда? Тескери окулат да, ошо биздики. Арабчадай эле сыяктуу да. Оңдон солго карай. Түшүнүктүү. Анан ошондой да болду. Анан экинчи себеби эме болду. Кээ бир лекцияларда ар кандай мугалимдер болот да. Кээ бир мугалимдер 2-3 жолу кайталайт, кээ бир мугалимдер бир жолу китепке башын эметкен боюнча ошо бойдон лекция бүткөндөн кийин көтөрөт да башынчы. Тынбай эле окуп кетерет. Жада калса мен группалаштарым көз көргөндөрдө элечи кыскарып жазып кийин өзүлөрү түшүнбөй калчу да. Ушундай учурлар болгон. Кээде ректор кирип калып текшерип, тетрадтарды текшерсе, бул эмне деген сөз десе, группалаштарым өздөрү түшүнбөй, билбейм деп коюпчу. Ошон үчүн мен мага ал тем более оорураак болот да, бат-баттан жазганчы. Анан диктофон алууну чечтим. Журналисттердикинде эле диктофон, цифровой диктофон деп коет го. Бишкекке келип атайын ошондой диктофонду алып кетип, сабактарды жалаң диктофонго жазчумун. Аны үйгө барып, кечинде кайра угуп, кайра брайльга конспекттечүмүн да. Бул дагы үнөмдөйт барактычы. Мисалы үчүн мен лекциянын баарын жазбайм да. Конспекттеп түшүнүктөрүмдү эле жазып коем, токотер жерлерин элечи. Ошо менен барак дагы үнөмдөлөт да. Ал брайльдын кагазы өзгөчөрөөк, бир кымбатыраак болобу? Брайльдын кагазы аябай кымбат. Ал бир кагаз эле азыркы учурда бир кагазы 8 сомдун тегерегинде турат да. Бир дана кагаз. Бир дана кагаз. Бирок мындай жөнөкөй адамдар жазган кагаз бир барак болсо, биздики 2 баракы болуп калат да.
Бизге көбүрөөк орун ээлейт да. Ошого биздики көбүрөөк мындай барак кетип калат дегендечи. Ошону үнөмдөө максатында дагы ошондой кылдым. Брайлды дагы түшүнүктүүрөөк болсун үчүн баягы лифттеги кнопкаларды айтсак болсо керек, Мисалы 1-2 кабат деген астында бир чекиттер болот го. Ошол брайл болуп эсептелсе керек, Азыр жаңы лифттерде ошондой брайл бар. Ошондой анан автобустарда да бар. Автобустарда жана стоп деген кнопка бар да. Басканда атайын үн чыгат го. Токтогондо ошол кнопкасында стоп деген жазуу бар. Сынактарды кандай тапшырчу элеңиз? Сынактарды өзү эле тапшырчумун, жалаң эле. Ал кезде компьютер менен колдонгонду деле жакшы билбейм, интернетти деле билбейм, мындай библиотекага барып китеп окуганга деле мүмкүнчүлүк жок болчу. Көбүнчө мындай бирөө окуп беришет да. Анан 1-2 жолу суранып мындай группалаштар окуп берип калгандар болгон, бирок дайыма эле окуп бере бербейт да. Ошого мен болушунча лекцияны жакшылап өздөштүргөнгө аракет кылчумун. Анан бирок экзаменге келгенде библиотекага барып окуп жүргөн студенттерге караганда лекция менен эле көбүрөөк жооп берип койчумун да. Библиотекадан окуп келип, алар азыраак жооп берсе, мен лекция менен эле ошондон жакшы жоопторду берип койчумун да. Дипломду кандай жасадыңыз, кандай кылдыңыз? Бизде 2 эме бар болчу. 2 тандоо болчу. Диплом же болбосо экзамен. Мен экзаменди эле тандадым. Дипломду эле тандаса болчу, бирок мен экзаменди эле тапшыргым келип экзамен тандадым да. Ошондо 3 сабактан экзамен тапшырдык. Университетти бүттүңүз. Андан кийинки кандай болду жашоо? Университетти бүткөндөн кийин 2014-жылы бүттүм. Жакшы баалар менен дегенде буюрса. Андан кийин ошо мектепке барып мугалим болуп иштейин деген максат бар болчу. Каракол шаарында негизи 15 мектеп бар өзү. 15 мектептин жок дегенде эле бир 7-8 мектепке бардым го жарымына. Барып жакшы жооп эмете алган жокмун, уга алган жокмун, себеби көбүнчөсү эле бизде толуп калган же болбосо иште мындай орун бар болсо деле мындай орун жок депчи. Анан эметпей калдым, ошойдон иштебей калдым. Үйдө отуруп бир аз. Андан кийин ошол Каракол шаарынан эле үйдөгүлөр менен чогуу бир аз жөн отурбай иш кылайын деп чакан ашкана ачып базардан бир аз иштеттик. Анда дагы. Сиз эмне кылчу элеңиз ашканада, сиздин функцияңыз? Мен эч нерсе кылбайм. Жөн эле тиги арендага акча эсептейсиз. Табам, арендага помещение табам, хозяиндар менен сүйлөшөм. Переговор. Анан тиги продукцияларын алып келгенге жардам берем. Анда мен өз алдынча баса албайм да. Таяк менен басчу эмесмин да. Анда только бирөө коштоп жүрүш керек да менчи. Тиги университетте окуп жүргөндө кантип каттачысыз? Университеттин жолун жаттап алгам аны. Барып келгенде жаттап алгам да. Өзүм барып келем, бирок баргандан кийин группалаштарым менен чогуу жүрөм да. Группалаштарым дайыма ала жүрчү мени. Кайсы аудиторияга кирсек ошол жергечи. 5 жыл ошентип жүрдүңүз. Ооба. Эгер группалаштар кетирип калса, кыйын болуп калат. Группалаштар кетип калса кыйын болуп калат, бирок жакшы болду. Жакшы группалаштар болду. Аларга да эгерде көрүп атышкан болсо, чоң рахмат да, Алла ыраазы болсун дегендейчи. Алла ыраазы болсун. Агайлар да түшүнүктүү болду. Ошондо бирок мындай эмелер да болуп калды, түшүнүксүз жерлер. Мисалы үчүн мен диктофонго жаздырам да. Анан кээде биринчи жолу болуп аткан лекциялар жаңы агайлар, жаңы эжелер болуп калса, түшүнбөй кээде эметип калды. Сен ойноп отурасың сотка менен депчи. Бул сотка эмес, диктофон десем, эмне кыласың диктофонду деп. Мен байкабайчы, көрбөгөндүчү. Анан түшүндүрүп бергенден кийин деп. Жото мен ойноп отурат окшойт деп ойлоп аткам депчи. Жазбай эле эч нерсе, ручкам жок болсо, дептерим жок болсо, анан диктофонду баскылап отурсам, аларга башкача көрүндү да. Группалаштарым жардам берчү. Жолдо болсо жаттап алгам. Башка бирок жаттап албаган жолдорума бара алчу эмесмин да. Азыр эми могу таяк менен келдиңиз, аны менен бүткүл жакка кете бересиз, билбеген жагыңызды эле. Ооба, азыр таяк менен кайсыл жакка болсо деле кете беребиз. Билбеген адрестер болсо деле таап барабыз. Ошондо таяк менен мындай ургулап эле кете бересиздер да, немеси кандай?
негизи таякты колдоонун өзү методикасы бар. Атайын аны үйрөнүш керек. Мен ошо 4 ай окугам атайын тренингде. Таякты колдонуш үчүн 4 ай окугансыз. 4 ай окугам, бирок азыр 6 айда ал тренинг. Биздин убакта бир аз кыскараак болгон. Анан ал болсо учунда атайын темир сыяктуу нерсеси бар да. Ошол менен билдирип турат. Мисалы үчүн урганда цементпи же асфальт же брусчаткабы же болсо жумшак жерби, чөппү же арыкпы бир нерселер болсочу. Алып берсең Муса. Таякты. Баягы аса Муса деп коет го. Муса алейхисаламдын асасы. Аса таяк. Мага берсең мага. Бул узарып кыскарабы же ушундай эле болобу узундук? Негизи узарып кыскаргандар деле бар, бирок бул меники узарбайт. Узарбайт го. Кыскарбайт да. Нени бул? Бул болсо азыр айнек столдун үстүндө тийди да. Болсо пол. Пол. Эмеге тийди окшойт. Паласка. Палас, Бул деле темир окшойт. Темир. Столдун темири. Болсо креслонун. Ушундай үйүндөрдөн билебиз да. Жыгачка тийип атабы. Столдун нерсине. Сиз азыр угулуп атасыз да, могу колго берген инерция öğretкен да, ошодон дагы байкалса керек сиздерге? Колго бергенде дагы байкалат. Ол болсо шкаф окшойт. Же бир нерсе жыгач да, короче. Бул ошондо мындайча айтканда көз сыяктуу эле болот экен да, өзүнчө. Мисалы үчүн басып баратканда алдыда бир нерсе болсо башкача үн болуп калат да. Эгерде мындай имараттын алдында басып баратсак жаңырып башкача болот. Бир жерге кирип баратканда барс мындай болсо башкача жаңырат да. Мисалы үчүн бир нерсе туннель же мосттун астынан өтүп бараткан болсок, же навес ошонун астынан өтүп баратканда башкача болуп калат үнчү. Мындай орусча айтканда мындай глухой үн болуп калат да. Бул ошондо бөлмөнүн ичинде азыр могу паласты коюп туруп үстүнө урсаң, бөлмөнүн ичинде бул башкача чыгат, төрт тарабы ачык жерде башкача чыгат да негизи, туура. Түшүнүктүү, жакшы. Андан кийин караколдо ашкана ачып иштеттиңиздер. Ашкана ачып иштеп анда деле анча деле болгон жок, бирок мындай көбүнчө мындай бизнеске көп деле эметпегендер мындай бат эле киреше жок болсо мындай эметип калат да. Токтотупчу. Үйдөгүлөр токтотобуз, мындан киреште деле болбой атат депчи. Значит, анан мен өзүм эчтеке кыла албайм да. Мейли деп анан эметип калдым, токтотуп калдым мен деле. Андан кийин ошо темир алып иштеп баштадым. Темир алып. Жанагындай темирлерди алып келип таразага тартып ушинтип өткөрүшөт го. Ошону иштеп баштап, анда дагы бир бөлөм бар болчу, студент. Ошол каникулга чыгып, анан экөөбүз иштеп баштап, ал жакшы болду, бирок ал болсо плюска чыгып жакшы кетти. Баягы металл алабыз деп жазып коет го. Металл алабыз деп жазып койгонбуз. Жазып коюп, апам айтып аткан. Кышында болчу, декабрь айындачы. Таң атпай орустар келсе, эчким өзүңөр турасыңар, мен турбайм депчи. Аны таң атпай ким келмегиле деп метип койгонбуз да. Реклама жазып койгон, эртеси күнү биз кечинде жазганбыз да. Эртеси күнү саат 5:30 келип турго, таң атпайчы. 5:30 декабрь айында караңгыда. Анан апам, мен мына айтпадым беле келет депчи. Анан ошондо чыгып алып аныкын темирлеринчи. Андан кийин ал жакшы болуп келаткан, бирок мен ошондо 2015-жылы январда ошо Бишкек шаарына кетип калдым да. Тренинг башталып кетипчи. Ошо андан кийин үйдөгүлөр бир аз улантып анан токтоп калды. Ал деле мен жокто. Тренинг дегенде могу айтып аткан жанагы таяк менен басуу сыяктуу тренингтер. Бул таяк менен басуу тренинги атайын ошо көз аздар үчүн уюштурулган. Бул реабилитациялык тренинг болуп эсептелет. Бул жерде болсо ар кандай тармактар боюнча үйрөтөт да. Таяк менен басканды, тамак жасаганды, өзүң тейлегенди, компьютер, смартфондорду колдонгонду, тилдерди үйрөтөт. Орус тил, англис тил,
Андан тышкары спорт менен машыкканга ушунун баарын үйрөтөт да. Андан кийин тренингде жүрүп спортту дагы баштадыңыз же кийин башталды спорт? Немен айтып кете бериңиз сонда акырында немелерди? Спорт болсо эме болду. Ошо тренингде атайын ар бир базар күн сайын дем алыш күн да негизи окуу болбойт да. Анан бирок ошо дем алыш күнүндө жөн жатпасын деп, мындай денелер кичине чыңалсын деп, кан жүгүрсүн депчи. Чуркаган бир аз чуркатчу эле да биздичи. Атайын ушундай коштоо жана ыктыярчылардын жардам менен көз көргөндөрдүн ала тоо аянтына чогулуп ошол жерден 2 километр 3 километр ушундай чуркачубуз да. Мен буга чейин такыр чуркап көргөн эмесмин өмүрүмдөчү. Мектептен деле чуркачу эмеспиз. Мектептен физкультура сабагы болчу, бирок аяктан чуркачу эмеспиз. Скакалка ойноп, күрөшүп, кандай шашка шахматтарды ойноп ушундай эле болчу да. Анан биринчи чуркап баштаганда оор болду аябай. 1 километр эле чуркап оор болгон да, аябай кыйын болгон. Анан ошентип жүрүп 4 айды бүткөндөн кийин ошо майда марафон болуп калды көлдө. Ошол жерге 10 километрге жазылып биринчи жолу чуркап көргөм да, жарыштачы. Машалла. Андан кийин спорттун өзүнө мындай профессионалдуу машык баштаган ал уже 2017-жылдан баштап болуп калды. Тренингди бүтүп биякта иштеп жүргөндөчү. Параллельно 10 жыл болуп калды дедиңиз ишкерчиликти да баштадыңыз. Ишкерчиликти 2016-жылы баштап калдым. Бул ишкерчилик баштаганым болсо эме өзүм кичинекей кезимден баштап эле кызыгам да ишкерчиликкечи. Анан бирок кандай баштасам, мындай өз алдымча ишкерчилик кыла албасам керек деп ойлоп жүргөм да. Негизи мурда эле үйдө жүргөндө ушундай максаттарым, кыялдарым бар болчу. Өз алдымча жашасам, эч кимге мындай көз каранды болбой депчи. Себеби эме болот да, мындай мисалы бир жакка барып, бир жолугушууга барайын десең, бирөөнү чакырыш керек, көз көргөн. Анан ал убактысы болбой бир нерсе болуп кетип калса, сен жолугушууңа мындай отмена болуп калат да. Ошон үчүн ошондойлор көп болгон үчүн мындай аябай эме болгом да, мындай кыйналып, өз алдынча басып, өз алдынча жашасам деп кыялдана берчүмүн. Ошону Аллах таалам эме бизге насип кылып, ушу тренингке алып келип калды да. Анан ошол тренинг бүткөндөн кийин дагы бир бизнес тренингке катыштым. Атайын ушу ден соолугуна мүмкүнчүлүктөр чектелген адамдар үчүн бизнес тренинг уюштуруптур да, бирөөчү. Машалла. Ошол жерге бир катышып калдым. Ага чейин ошо эме болду. Японияга барып калдым. Атайын Японияда биякта Жайка деген уюм бар. Япондордун. Ошолор Жика деп жазылат да. Ошолор эме конкурс жарыялаптыр да. Японияга, Кыргызстан, мындай Орто Азия өлкөлөрүнөн опыт алмаш үчүн эмелерди кабыл алабыз депчи. Адамдарды кабыл алабыз депчи. Анан ошол жерден биз конкурстан мен анан дагы бир дос балам ошо тренингде чогуу окуган. Ошо экөөбүз өтүп кеттик. Ал жерден бир ай жүрдүк. Ошол жерден Япониядан көрсөтүштү да, кандай жашашат алар, кандай аякта шарттар бар. Көз аздер үчүн жана башка мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүнчү. Анан ошол жерден бир агай сурап калды, сен кандай максатың бар, Кыргызстанга баргандан кийин кандай колдоносуң бияктан алган билимдерди депчи. Мен бизнес кылам десем, эмне бизнес деп айткандан кафе ачам дедим да. Кантип ачасың, акчаң барбы деп айткандан, жок, акчам жок, бирок бирөөлөрдөн спонсор издеп же гранттардан эметип ачам десем, ал сага эчтекең жок болсо, мындай эч кандай результатың жок болсо, кандай сага спонсор ишенет депчи.
Аны кантип баштайм анда десем, өзүң эле бир нерсе кылып башташың керек, үйдөн эле бир нерсе жасап сатып башташ керек деп айтты да. Аны кандай сатып, мен сата албайм да, мен кылып көрө элекмин депчи. Вообще эметкен жокмун да, ишенген жокмун да. Жок, сен кылышың керек, ошону кылып көрүшүң керек өзүң. Өзүң сатып көргөндө мындай элдерден комментарий алып, элдер менен байланышып, ошентип үйрөнөсүң депчи. Ошо Япониядан келгенден кийин ошо жанагы бизнес тренинг болуп калды да. Мен айтып атканчы. Ошол жерден бир коляскада отурган бала менен тааныштым, алар Сусамырдан болот экен өзү. Анын көзү көрөт. Анын көзү көрөт, бирок коляскада отурат да. Анан сурап калдым, сен эмне кыласың, Сусамырдан эмне иш кыласың десем, курут жасайбыз деп калды. Как раз апрель айы болуп, майыбы, ушундай болуп калган да. Курут кымыздарды ушундай жасайбыз үйдөгүлөр менен чогуу депчи. Курут менен кымыз как раз жакшы натуральный, жакшы продукция экен, анда мага бербейсиң, мен бияктан сатайын деп меттим да. Анан макул деп эле экөөбүз сүйлөшүп, биринчи ошо заказ кылып, аны тосуп алып, биринчиден эмелерге сатып баштадым, тааныштарга элечи. Тааныштардын домдо үйдөгүлөрүң эме кошуналарыңарга реклама кылып бергиле деп ошентип жеткирип өзүм доставка кылыпчы. Бишкекте эле. Анан ал жакшы болду. Андан кийин ал сезон бүтүп калды. Уже күз, кыш болуп калды да. Кышында эмне иш кылсам деп дагы бир дос бала бар болчу. Ал дагы ошо тренинг бүткөнчү. Ал болсо мындай эме да, мурун көрүп жүргөн, көз көрүпчү, кийин көрбөй калган. Анан ал мындай шустрый бала, анан мындай кичине наглыйраак да, уялбайт. Мен болсо кичине сүрдөнүп, ушундай уялчак болчумун да. Анан анда эриштип алдым, бас экөөбүз иштейбиз, сен уялбайсың, базарга барып эмелерге сатабыз депчи. Анан экөөбүз кофе сатып баштадык. Бир термос алып алып, анандай 3 в 1 кофе алып алып, Дордой базарына бардык. Дордой базарына биринчи жолу барып көргөм да ошондочу. Билбей эле барып алагам аякачы. Анан ошол жерден кофе сатып баштап, жакшы болуп кетти ал деле кофе делечи. Барсак эле баары тең эле, кышында ысык кофе. Дордойдун кайсы проходунан кирип, кайсы проходунан чыкканын билбей эле жылып айланып жүрө берет да. Анан кээде элдер, бияктан уже 10 жолу өтүп атасыңар, башка бир жерге сатпайсыңар депчи. Билбейм, башка проходдор, кайсы проходдо жүргөнүмдү деле билбейм деп айланып жүрө бердим да. Андан кийин уже Дордой жатка өлүп калдым да, ошочу бардым. Кайнак сууну эле термосторго куюп аласыздар? Коляска менен? Жок, коляска жок, колго эле көтөрүп алып. Колго эле көтөр. Колго эле мен термосту көтөрүп алам. Тиги бала кофелерди кармап алат стакандар мененчи. Анан экөөбүз жанагы көбүнчө контейнерде отургандар алат да. Барып эле контейнердин жанына токтоп, тиги бала эмени стакандарды даярдап, кофени салып меттип турат, анан мен сууну куюп берем. Да колго төгүп алып, ошентип кантип куясыздар аны? Ал сезилет, негизи мындай стакан жука эле да. Пластмассовый стакан. Ага мындай кармап турганда биз өйдө жагынан кармайбыз да. Өйдө жагынан кармап турганда уже ысык келе атканда сезилет да. Каяка жеткенинчи. Толду деп. Ташырбай. Андан бирок кийин уже салмактан деле билип калабыз. Салмак канча салмак болгондо уже толгон билинет да. Жөндөм ачыла берет адамга. Бирок негизи мындай угуп да эметсе болот анычы. Бирок базардан укканга мүмкүн эмес да, шум ызы чыга берет. Тыныч жерден мындай укса билинет да, толгончу. Негизи кофе чай саткандар жакшы бизнес дейт да Дордойдо. Айтып калсыз. Жакшы бизнес. Жана коляска менен иштеп жүргөн эжелер аябай эме болот. Жакшы. Пицца, анан самсы, ошо бир нерселерди саткандар кошумча. Анан жана анарды дагы суусун сыгып саткандар бар го. Андан кийин кызык болуп атат бизге, айта бериңиз. Ошо анан кээ бирөө сурап калышты, муну кантип куюп бересиңер ди? Колуңарды салып көрөсүңөр депчи. Жок, кол салбай эле мындай эле куюп беребиз. Клиенттердин көзүнчө кантип кол салып куюп берем депчи. Акчанын дагы биякта ошо тренингде акчаны кантип айырмалаганды үйрөтөт да. Размеринен айырмалайт. Ошолорду үйрөтүп, анан ошол жөндөмдү ошо сода аркылуу дагы мындай бышыктап эметип койдум да.
күндө эле акча кармай уже билип каласың да канча размери кандай кайсы акча экенинчи. Берчи акчаны кантип билет көрөлү азыр. Менде акча жок, ак жолдо бар экен. Берер, көбүрөөк берер. Беребиз, коркпой эле кой. Акчанын жытынан да билесиздерби? Жок, жытынан билинбейт, баары да бирдей да. Мына бул деген 500 сом, бериңиз. Я. 500 сом. Мына дагы бир акча. Бул болсо 50 сом. 50 сом. Со 20 сом. Мурдагыда Жалалдин мырзага ушундай кылганда ал билбей калганда, анан дагы башка акча берсек салыштырып билген. Ал киши азыраак акча кармайт да сизге караганда. Сиз дароо эле билип койдуңуз. Негизи билбей калса ошо салыштырып метебиз да бизчи. Бирок меники уже көнүп калгам да. Барбы дагы акчалар? Же түгөдү акчаңар? Башка валюта бере берчи. Могу үнүнөн да билесиздерби, акчанын үнүнөн? Жок, үнүнөн билбейт. Мындай шырк эсептегенде. Жок, баары эле бирдей да. Рахмат, ак жол деп чентек салып коеюнбу? Бир жолу бир байкеден ушинтип алып алгам. Акча кантип билесиң деп мен атпайбы. Мен азыр бир акча берсем билип бересиң депчи. Билип берем, бирок ошол акча меники болот десем. Мейли деп 5000 сом берип тур да. Бул 5000 сом экен десем. Мен ала берем да. Бул сомбу? Сом. Жаңы да болгон. Бул деген, по-моему, 5000 сом экен, 5000 сом. Бериңиз бияка дейм кайра. Меники негизи базарда көбүнчө майда болоттан, майдарактар көп билем. Крупныйлар кичине адашып калышы мүмкүн да. 2000 сомдук менен 5000 сомдук кичине окшошураак да, размеричи. Кичине эле айырмасы бар. 2000 сомдук жок беле? Негизи акчаны мындай кармаса билине турган жери жок, Жок, билине турган жери жок. Алды сатты кылганда эми 5000 сом азыраак беришет да. Көбүнчө 1000 сом, 500 сом, 100 сом. Аяктан биздики майда товар болгон үчүн мындай азыраак болот да. Андан кийин кофейня иштеттиңиздер, көчмө кофейня. Башында эме болуп баштады. Башында ошо термос менен баштадым да. Жөнөкөй эле, жанагындай 1000 сомдук термос мененчи. Аны менен деле жакшы болду. Бир күндө 100 кофе ушундай сатып атканбыз да. Ошондо 100 кофе, 100 стакан кофе. 100 стакан кофе. Ал кезде 20 сомдон болчу стаканы. Ошондо ал 20 сомдун канча сому чыгымга кетет себестоимость? 20 сомдун ошол кезде 6 сом болчу да. Кофе өзү 5 сом, анан стакан там 50 тыйын кашык менен, короче, ушун менен 6 сом болчу да вообще. Суу бекер эле, суу мындай эле. Ошондо чыгым 6 сом, киреше 14 сом. 7 сомдон бөлүп аласыздар. 7 сомдон бөлүп алчубуз да. Ошондо бир күндө 100 кофе сатасыздар. 100 кофе сатканда 7 канча сом болот? 700 сомдон болуп калат ушунда. 700 сомдон күнүнө. Бул 100 кофе саткан бул орточо болгондо же жакшы болгондо? Орточо да. Кеде андан да ашып кетет, кеде ага жетпей калат, ар кандай да. Бул 2010 канча дедиңиз? 16-жыл. 16-жылдар, 10 жыл мурун. 10 жыл мурун күнүнө 700 сомдон жакшы неме болот экенсиздер да. Ошо ал деле жакшы болду. Андан кийин чоңойтом деп жана Россиядан атайын мындай рюкзак, термо рюкзак деп коет. Ошондойду сатып алгам 30 000 сомго. Анын ичинде 10 литр суу атат. Анан куйган болсо мындай шланга бар да, атайын басып бияка стаканга куят өзү элечи. Ичин ачпайт да. Анан четтеринде өзүнүн стакан салган жерлери бар. Мындай мобильный кофейня деген сыяктуу да. Ошону биринчилерден болуп алып келдим окшойт менчи. Ошону менен иштеп жүрдүк, бирок ал аябай оор болчу мындай. 10 литр суу еще өз термостагы темир болуп оор. 10 литр суу батабы ага? 10 литр суу батчу. Андан ары эмне кылдыңыздар? Анан кофеден кийин дагы көп нерсе саттым. Мисалы үчүн базарда салфетка саттым, шоколад саттым.
кээде кийим жанагындай майда кийимдер сатып калдым. Байпак сайпак дегендейчи. Кыдырып эле сатасыз? Ооба, кыдырып эле. Тачка алгам да, тачка менен. Кийин тачка алгам да. Андан кийин тамак сатып калдым ошо тачка менен. Жанагындай оромо, самсы дегендейчи. Аны кандай бышырасыз? Аны бышырбай эле бирөөлөрдөн алып эле. Бышырып келип бересиз, сатып бересиз? Эмеден ал уже Орто Сайдан болуп калды, Орто Сай базарынан. Дордойдон баштаганбыз. Андан кийин Ош базар, анан Аламидин Мадинада да иштеп калдым, анан Орто Сай базары, акыркы Орто Сай базары болду. Машалла. Ошондо тамакты сатып аласыз өзүңүз? Үстүнө кошуп сатасыз? Үстүнө кошуп. Тиги алып келип бергендер болгону бышырып алып келип берип коет. Машалла. Андан ары ошо 2019-жылы ошо батончиктер чыгара баштадык. Бул батончиктер дагы биздин федерациянын президенти ошо Гүлназ Жүзбаева деген. Ошо идея негизи ошол эженики, батончикчи. Анан мен өзүм спорт менен машыгып жүргөн үчүн дагы ошо бир маселе мындай көйгөйгө түшүп болдум да. Жалаң эле биз батончиктерди, импортный батончиктерди жабаттык да. Себеби биз батончикче мындай жарыштарга барганда, узак тренировкага алганда тренер айтчу да, батончик алып алга депчи. Себеби мындай аяктан курсак ачканда бир самсы же башка бир нерсе жебейсиң да. Батончик кичинекей, бирок мындай энергия, күч кубат көбүрөөк берет да. Ашказанда толтурбайт дегендейчи. Батончиктин курамында эмнелер бар? Ошону айта кетсеңиз, кандай батончик ал? Биздин азыркы батончиктин курамында жаңгактар бар. Өрүк, алма, мейиз, финик. Ар кандай негизи 5 түр батончик бар да. Азыр биякта меники алып келген 2 түрү бар да. Батончикте ушуларды айттасыз, батончиктер ушулар. Булар жалаң кургатылган жемиштерден, кактардан, анан жаңгактардан жасалат. Эч кандай химиялык заттар, кум шекер, ар кандай дам берге турган эч нерсе кошулбайт да. Синтетика, химикаттар жок. Эч нерсе. Детальный бир көрсөтүп койсоңуз немени? Бул кайсы жерлерде сатылат? Бул азырынча өзүбүздөрдүн Instagram баракчабыз аркылуу сатып атабыз. Анан 1-2 магазин бар, Айыл азыгы, Ферма маркет, 2 магазиндерде. Сделано в Кыргызстане, дейт. Ваше здоровье скажет вам рахмат. Арахис, узюм, чернослив. Чернослив кайнолуу беле? Кайнолуу, миндаль. Миндаль? Бадам. Бадам, анан бал бар да. Бал, жакшы. Жакшы, аз съемкадан жейбиз муну буюрса. Ошондо бир данасы канча сом? Бир данасы мындай сакканда 80 сом, анан оптом сакканда 60 сомдон да. Ичинде жалаң табигый азыктар, ичинде жалаң табигый азыктар адамдын ден соолугуна эң керектүү. Кайсы жыл үйлөндүңүз? Үйлөнүшүңүз кандай болду? Үй бүлөлүк жашоо кандай болду? Үйлөнгөндө мен 2019-жылы үйлөндүм. 2019-жылы 19-сентябрда 19:00 деген. 19:00, 19:00. Машалла. Бул 19:09. 19:09. Келинчегим менен дагы ошо тренингден таанышкам. Мен ошо спорттон ишкерттен тышкарыда ошо Көз Айзер федерациясында да сабак берем да. Ал жерде компьютер, смартфондорду үйрөтөм көрбөгөндөргө. Колдонгондо. Колдонгондо. Атайын ошо сүйлөгөн программанын жардамы менен аз технологиянын заманында сөзсүз түрдө телефон, компьютер колдонгондо бишек иштеш үчүн компьютер менен азыр компьютер билбесең эч жака албайт дегендей ишкечи. Телефон болсо баарын эле азыр уже колдонуп атышат. Ошол тренингде 2016-жылдан баштап иштейм. Өзүм негизи бул тренингди бүткөндөн кийин эле ошол жерге иштеп калгам да. Эмеден тышкарычы, содадан тышкарыдагычы. Ошол жерде иштеп жүргөндө 2018-жылы ошо азыркы келинчегим келип калды. Студент болуп, бияка дагы окуйн деп. Жалын чартылдады. Шамал акырын жел сокту, чымчыктар сайрады. Жанагы неме бар го,
канаты бар бир жаш бала келип жанына жүрөгүн атып коет го. Ошондой болдуңуздар. Электин кыздары жакшы болот экен негизи. Тың болот, түштүктүн кыздары тың болот. Ошондо келинчегиңиздин кайсы сыпатын жактырып үйлөндүңүз? Бир нерсе болот да. Аял киши бул сүйүп калат, ашык болуп калат. Эркек киши мындай акыл менен карап туруп, жактырып неме кылат да. Кайсы кандай болду ошол? Меники ошо эме болду. Өзүнө өзү тың. Анан тазалыкты аябай жакшы көрөт. Мындай дайым бир нерсени үйрөнгөнгө аракет кылып, анан бир ишти аягына чейин чыгарат да. Тренингде жүргөндө эле байкап жүрчүмүн. Ошол сапаттар менен. Анан өзү да адеп акылы, мындай иман жагынан дагы ошонусу да жакты да. Тарбиясы. Намаз окуйт жолукка кийин келген, үйлөнгөндөн кийин. Бирок ага чейин деле мындай тарбиясы жакшы болчу да. Адеп акылы тарбиясычы. Ошондо сиз азыр 5 маал намаз окуйсуз, Кудай шүгүр. Ошол кезде эле сиз окуйт белеңиз же кийин намазга келдиңизби? Мен намаз негизи 10 класстан баштап окуп баштадым. Интернатта окуп жүргөндө. Интернатта окуп жүргөндө негизи аякта орус мектеп да. Анан балдар болуп жатаканага чогулуп алып намаз окуп, эжелерден уруш угуп, собрание болуп, завуч директорго чейинчи. Булар кечке эле түндүнгө чейин намаз окуп атышат депчи. Намазды каяктан окуп калдыңыздар 10 класстагы балдар? Намазды ошо бир досубуздун классташыбыздын бир бөлөсү бар болчу. Ал биз жака келип турчу да. Биз курактуу эле. Азиз алдагы? Жок, азиз эмес, ал жөн эле келип турат. 6 базар күндөрү биз менен чогуу келип жүрүпчү, ойноп дегендей. Ал ошо даватка чыгып келиптир. Даватка чыгып келип, анан бизге да дават кылып баштаган бир аз. Ошондо жумаларды окуп баштап башында. Андан кийин 5 маал окуп баштап, ошойдон уланып кеткен да. Машалла. Демек 10 класстан бери намаз, орозо барсыз да? Машалла, Аллах кабыл кылсын. Андан кийин үйлөндүңүздөр? 2019-жылы ошо үйлөнүп, 2020-жылы биринчи кызыбыз жарык дүйнөгө келди. Атын Наристе койдук. Наристе, машалла, өмүрүн берсин. Өзүм андан кийин ошо келинчегим дагы ошо федерацияда ошо өзүн өзү тейлөө жана тамак аш жасоо боюнча аякта да инструктор болуп иштеп жүргөн да. Азыр иштебей калды. Экинчи кызым төрөп. Ошол үй бүлөлүк жашоо жөнүндө айтып берсеңиз, урушасыздарбы, бир нерсени талашып каласыздарбы, конфликт болуп калабы? Болуп калса аны кандай чечесиздер? Жеңебиз кызганабы анча мынча? Канчада келатасың, качан келесиң дейби? Ошолдор жөнүндө айтып бериңизчи. Үй бүлөдө эми бардык эле үй бүлөдө мындай казан аяк кагышат болуш керек. Бизде деле андай болот. Бирок биздики мындай өтө деле кыйкырып, андай деле урушпайбыз. Мындай эле эме кылып чечип коебуз да. Кандай? Диалог менен элечи. Көбүнчө кээде тарынышып калабыз дегендейчи. Бирок мен деле эметип калганда, ошондой болуп калганда мындай көбүнчө сүйлөбөй коем же болбосо бир жака кетип калам, ушундай болупчу. Себеби мындай ошол учурда эмоцияга алдырып бир нерсе катуу айтып албайын депчи. Анан кийин кайра жазылганда кайра сүйлөшүп калабыз да. Негизи келинчегим өзү кызганчак болот. Негизи кээ бирөө айтып коет го, кыз төрөгөндөр кызганчак болот депчи. Анысы канча чын билбейм, бирок негизи ушундай да. Бирок мындай качан келесиң, каяка бардың деп антип кечке чала бербейт да. Телефон мененчи. Кээ бирөөнүкү слишком эле мындай дос балдар менен жүрсө деле чалып эле каякта жүрөсүң, ким менен жүрөсүң, каякта, качан келесиң делечи. Келинчегим андай эмес. Түшүнөт, мисалы үчүн ишенет да мындай. Бири-бирибизге ишенебиз. Мен каякта жүргөндү заранее эле айтып коем, бүгүн муяка барам депчи. Мисалы үчүн сабак бир нерселер болсо, ошол учурда чалбайт такырчы. Срочно эле керек болуп калса. Жакшы. Балдардын көзү кадимгидей эле көрөт дедиңиз,
ден соолуктары жакшы? Кыздарым буюрса жакшы, Кудайга шүгүр. Бир кызым уже быйыл мектепке барайын деп калды. Чоң кызыңыз. Буюрса жакшы. Эми келели сиздин олуттуу өндүрүшкө, чоң өндүрүшкө. Ошондо табигый азыктардан куралган, ден соолукка пайдалуу, витаминдерге бай ушундай жей турган бул батончик деп аталат ошондой. Батончиктерди чыгара баштаптырсыз. Ошо батончик деп негизи орусча атап коет экен, кыргызчасын кандай экенин таппай жүрүп, балким гүл азык десе болобу? Гүл азык деп койсомбу деп деле эметтим, өткөндө гүл азык деп да чыгаргам видеочу. Илгери ата бабаларыбыз ошо Манас эпосунда деле бар да гүл азык. Алыс жолго чыккандачы. Бирок алар бир аз башкачараак болчу. Бирок бул деле ошол сыяктуу эле, бирок мындай современный форма, заманбап дегендейчи. Гүл азык. Колуңузда канча киши иштейт азыр? Бизде негизи азыр 5-өбүз. 5-өн ичинде сатуучулар бар, өндүрүштө иштегендер бар, бухгалтер бар, маркетолог бар, ушулар бар да. Эмеңиздер каерде? Цех деп коет да, цех. Чакан цех бул Бишкек шаарында жайгашкан. Ошондо жаңгак могу балдарды чогултуп алып келесиздер, сатып аласыздар. Атайын алчу жериңиздер бар. Алып келип барын тең жууп тазалап, аны майдалап, формага салып, кургатып дегендей, упаковкалап. Могу азыр мындай болуп турат да. Бирөөсү жашыл, бирөөсү көк болуп турат да. Немеси? Булар упаковкасы. Негизи өзүмдө 5 түрү бар азыр. Ал бияка мен алып келген 2 түрү бар. Бирөөсү мисалы үчүн жаңгак, өрүк, курма ушулар болсо, бирөөсү болсо жер жаңгак, кайнол, мейиз, ушундайлар кошулган да. Могу промышленный дизайн, промышленный типография дейт го, сыртын атайын ошондой бир немеден типографиядан печать кылдырып жасаттыңыздар кагазына сыртындагы. Сыртын негизи типографиядан жасатып атабыз азыр. Бирок бул упаковканы дагы буюрса алмаштырабыз, башкача кылыпчы. Мындай автоматизированный кылып дегендей кичине. Бул колго жасайбыз да. Анан дизайн, логотип дагы буюрса жакында өзгөрөт. Жаңы жасап атабыз азырчы. Жаңы мындай этно стилде кылып, улуттук дегендейчи. Анын ичинде неме кармап турат экен, жанагы темир, жанагы фольга кармап турат, пищевой фольга деп коет. Анан могу азыр мындай деп атабыз да, Азат мырза. Ал 4 батончик алып келиптирсиз, 3-өсү жашыл, бирөөсү көк экен да. Ошол жашыл дегенде, көк дегенде сиз кандай түшүнөсүз ошону? Негизи мен айтылышынан эле эметем. Жашыл десе жашыл экен деп коем. Көк десе көк, мындай элестете албайм да. Бирок мындай жашыл деген өзүнчө бир түс бар экенин эле билип коесуз. Түс бар экенин эле билем. Кээ бирде мындай кичине баш айланып калат да. Кээ бир көз көргөндөр бир себепти эле ар кайсы киши ар кандай айтып салат да. Мисалы үчүн мен курут да сатып жүрдүм да. Жанагы кадимкидей эле био курут дегендер бар го. Чөөгө менен анан классический чөөгөсү жок деген бар да. Чөөгө менен көбүнчөсү эле бирөөсү келип сары дейт, бирөөсү келип оранжевый дейт, бирөөсү келип кызыл дейт, бирөөсү келип күрөң дейт. Бул бир эле свет го, бир эле түрү бар да менде депчи. Десем ар кимиси ар кандай айтат да. Түшүнбөйсүң да кедечи. Ошол чөөгө менен негизи мындай бир түскө байланбайт да. Мындай так кесе түс эмес да. Ошо бир карасаң күрөң, бир кызылга жакын. Анан бизде элде эле бир кээде мындай байкабай дагы башка түстөрдү айта берет го. Мисалы көк асман, ак булут, аны билесиз. Бирок кандай экенин билбесеңиз да, бирок ошо асман көк деген түстү ээлеген, булуттар ак деген түстү ээлеген. Ошондой көз караш. Мисалы кыздарыңыздын бетин да кармап билесиз да, эркелетесиз, өпкүлөйсүз. Чачтары бар, каштары бар. Бирок ошо тери бар, дененин териси. Дененин териси кандай түстө, кандай бир немеде өзүңүздүн бир немеңиз бар экен да. Өзүңүздүн бир элестеткен өзүбүздүн түшүнүгүбүз боюнча элестетебиз да. Кандай
Ошондо ачык сураганда Азат мырза, сиз өмүрү бир адамдын денесинин түсү, чачынын түсү кандай экенин көргөн эмессиз, ооба. Түшүнүктүү. Ошондо чачты бирок мындай кармап билесиздер. Кара чач. Жок, кармаганда билем, чачтар билинбейт го, бирок мындай жанагындай көбүнчө орус улутундагы чачтардын башкача жумшагыраак болуп билинет да. Жок, кызыңыздын башын сылаганда. Сылаганда билинет, бирок түсү билинбейт. Түсү билинбейт. Чачтары го билинет. Сылап, бууп, чачтарын эметип байлап берем кээде эле. Анан адамдын үнүнө карап туруп бир бет түзүлүшүн биле аласызбы? Мында болжолдуу болсо да. Мисалы, азыр мен сүйлөп атам, мен кандай адам деп ойлоп атасыз? Сизди болжолдуу кандай десем, примерно бир боюңуз 1,70 балким ушундай сыяктуу, анан 1,69, 1 сантиметр адаштыңыз. Мындай өтө толук эмес. Салмак орточо. Салмагыңыз бир 70 болушу мүмкүн. Ал деле. 74. 4 килограмм адаштыңыз. 4 килограмм Экинчи арташ керек экен. Сиз спорттун назары менен айтасыз да. 1,70 болсо 70 болуш керек, кандай десем, чачыңыз кыскараак. Чач кыскабы? Өзүңүз бир кандай болушуңуз мүмкүн. Кара тор болушу мүмкүн. Кара торго киремби мен? Же ак жумал эмесмин да, ак жумал эмесмин. Ошо кара торураак кичине болуш керек деп ойлоп атам да. Сакал муруттар кандай деп ойлойсуз? Сакал бир аз бар окшойт. Неден улам айтасыз, сакал бир аз бар окшойт? Билем, көбүнчө мындай сиз дин чөйрөсүндө эмелер чыгарып калган, ошо ойлойм. Сиз үнгө карап эмес, баягы мындай логикага салып айтасыз. Логикага салып айтып койдум да. Сакалды го билбейм бирок. Түшүнүктүү. Жакшы. Ошондо биз могу батончикти азыр жейбиз да, буюрса, съемкадан кийин. Анан дагы жегибиз келип калса каяка барабыз? Кайерден табабыз? Сиз алып келип берип тест ушунда съемка кылып турасызбы? Көтөрүп келип. Жок, биз өзүбүз жеткирип беребиз, бирок мындай эмеси бар, чектөөсү бар. 20 штуктан өйдө шаарга жеткирип беребиз да. Жеткирип берүүчү өзүнчө кишилер бар. Жок, мен өзүм жеткирип берем азырынча. Өзүм доставщикмин. Өзүңүз жеткиресизби? Ооба. Кээде эле мындай бошобой калсам, таксиден эле салып ийем. Так мындай көбүнчө өзүм жеткирип берем. Себеби кээ бир адамдар мындай мени деле көрө элек да аларчы. Ошо жаңы клиенттер болсо өзүм жеткирип берип, мындай барып таанышып дегендейчи. Кээ бир айтып коет, биз өзүбүз алып кетели, каяктасыңар деп. Мен өзүм деле жеткирип бере алам деп. Өткөндө бир магазинда заказ берди. Өзү кондитерский магазин экен. Кызыл Аскерде экен да өзү. Кызыл Аскер алысыраак, тем более азыр жол жасалып атпайбы? Өзүм эле алып кетейин деген, мен өзүм эле алып барып берем магазиндерге деп, өзүм алып барып бердим. Ошондо барганда автобус менен эле барасызбы? Автобус менен эле барып келдим. Бул болсо ошо Инстаграмда өзүбүздүн баракчабыз бар, Рахмат Эко Кейджи деген. Ошол жерден эле буйртма берип. 80 сом бир даанасы? 20 даана сатсаңыз ал 1600 сом болот. Сода кандай болуп атат? Сода кудайга шүгүр, бирок азыр кичине орточороок болуп атат. Биз ошо пландар бар болуп атат, бир аз ошо жаңы упаковка кылып, бир аз аппараттарды алып, чтобы могу упаковкасын жанагындай шоколадтарыкындай кылыпчы, сникерстеркиндей болот го. Себеби бул ошондой упаковка болсо оңоюраак ачылат да, бир эле ачкандачы. Бул кичине оруураак ачылып атат да азыр. Бир сыртын ачыш керек, анан ичиндеги да бир аз оруураак фольга кичине жабышып калыпчы. Бул болсо спортсмендерге өтө ыңгайсыз да. Себеби спортсмендер ушка барат туруп эле сразу ачып жеш керек да. Жана мындай эле жыртып туруп эле жеп алып. Жыртып эле сразу жеш керек да. Мына бул баягы плиточный шоколадтар бар го. Ошолорду ушундай го. Кагаз бар, кагазын жыртсаң ичинде фольга чыгат. Эми аны диванга отуруп мынтип жейт да плиточный. Жыркап аппарат жейт. Ошон үчүн мен азыр аппарат алганга аракет кылып атам бир аз. Упаковка аппаратпы? Упаковка кылганчы.
Ал канча турат экен? Ал $10,000 турат экен мындай. Орточо. Өтө арзан эмес, өтө кымбат эмес да. Ошондо өзү эле каптап коет, кийгизип коет, упаковка кылып коет. Атайын бул рулон болот, узун. Ошону эле мындай биринчи батончукту ороп туруп, кесип чаптап кете берет да. Жанагы кадимки шоколаддардын сыртында пленка сыяктуу немелер. Сникерс мисалы үчүн ошолор барго. Альбейни дегенчи. Ошолордукундай эле кылып упаковкалап коет да. Ошондой аппарат алганга аракет кылып атам азыр. Азыр бир күндүк объемуңуздар кандай? Көлөмүңүздөр канча даана чыгара аласыздар бир күндө? Бир адам иштесе анда 100 дана болот да. Биз мисалы үчүн көп заказ болуп калса, анда башка адамдарды деле алып көбүрөөк чыгара алабыз да. Мисалы үчүн өткөндө президентский ёлкага бул биз да еще эме болуп атабыз. 3 жылдан бери жанагы президенттин балатысына батончук жасап берип атабыз да. Быйыл 6,000 дана болду. Аны биз бир айга жетпей бүтүрүп бердик да. Анда да көбүрөөк киши алдык, көбүрөөк киши иштеп ошондой болду. Эгерде жанагындай аппарат болсо, ал мисалы үчүн мондай упаковкалаганга колдочу. Биринчи фольгасын ороп, анан сыртындагысын эметкенге ага бир мүнөттө кетип калат да. Бир эле батончукечи. Ти упаковочный аппарат болсо, ал 1 мүнөттө 30-40 батончук упаковкалайт да. 30-40 эсе батыраак болот дегендейчи. Демек, убакыттын көбү ошо немеге кетип калат, упаковкага. Упаковкага баарына эле кетет негизи. Формалаган аппараттар да бар негизичи. Аны алса дагы жакшы болот да. Сиздер азыр кайсыл жагын машина менен кыласыздар, кайсыл жагын кол менен жасайсыздар? Бизде машина жок эчтеке. Баштан аяк кол менен. Баштан аяк кол менен жасайбыз да. Аны атайын кургаткан аппаратыбыз бар, ал профессиональный. Ошол эле да. Калгандары бүт кол менен да. Жакшы, машалла. Эми Азат мырза, ушунча нерсени айтып бердиңиз. Мугалим болуп турсуз, спортсмен болуп турсуз, монда ишкерчилик менен алек болуп атыптырсыз. Көпчүлүк биздин бир туугандар ишкерчиликтен мындай жалкоолонуп, же болбосо эртең менен туруп жөнөкөй эле чуркап коюудан жалкоолонуп, ныксырап ошентип жүрөбүз да. Ошолорго эмне айта аласыз? Бир кандай кеңештерди бере аласыз? Алардын тоскоолдуктары эми көбүнчө айтат да, менин акчам жок, анан кийин же мен жөндөмүм жок, мен билбейм, ар кандай нерсени айтат да. Сиздин деле акчаңыз жок болду, сиздин деле башында жөндөмүңүз жок болду. Негизи адам өзүндө кандай бир кичинекей жөндөм болсо деле ошону менен бир нерсе баштай берсе болот да. Адамга мисалы бардык эле адамдар спорт менен машыгыш керек деп ойлойм да. Бул баары эле профессионал болуп кетиш керек эмес. Эми күнүнө жок дегенде жарым саат, 1 саат ошо спортко арнапчы. Себеби азыр эме болуп атпайбы? Көбүнчөсү офистерде иштеп атат. Көбүнчөсү такси кылып атат. Кыймыл аракет аз. Мисалы үчүн биз бала кезде эртең менен кетип, кечинде келчүбүз деп ойнопчу. Азыр кичинекей балдар оюнду телефондон эле отуруп ойноп атпайбы? Эртең менен кечке чейинчи. Ошон үчүн кыймыл аракет аз болгондо ошо азыркы учурда ошо спорт менен машыккан бул муктаждык болуп атат да. Керек болуп атат. Денеде кан жүгүрүп туруш керек да. Азыркы учурда оорулардын көптүгү да ошо денеде кан жүгүрбөй аткандыгы да. Кан айланбайчы. Бунун үчүн жок дегенде эле бир күндө жарым сааттан басып башташ керек да, жок дегендечи. Чуркагысы келбегендер жок дегенде мындай батыраак басып эшикке чыгып таза абада дегендечи. Ошол эле учурда мисалы үчүн басып баратып ар кандай нерсени күндөгү пландап, бир нерселерди анализдеп, ойлонуп дегендечи. Рахаттанып, мындай спорттон деле рахаттанып машыккан жакшы да. Кээ бирөөнө мисалы үчүн сүзгөн жагат, сүзгөн жакса бассейнге барып эметсе болот. Ошентип жок дегенде бир спорттун түрү менен машыгып туруш керек да. Эгерде анан кызыгуусу күчөп эметип кетсе, анда профессионал болуп кетсе деле болот дегендечи. Ишкерликте деле мисалы үчүн көп адамдар бар да. Мен бир нерсе иш кылайын десем акча жок болуп атат депчи. Ишкерликте акчанын кереги жок. Эң негизгиси бул каалоо керек.
Анан бул ишкерликте биринчи орунга акчаны койбош керек да. Биринчи орунга ошол бир маселени чечкенге аракет кылыш керек. Бир мисалы үчүн маселенин көйгөйдү көрүп калдың же болбосо өзүң башыңан өткөн болушу мүмкүн. Ошону кантип чечем деп аракет кылып, анан эгер өзүң ошону чече алсаң, анда башкаларга дагы ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп, ошол мындай жакшы бизнес болот да. Мисалы үчүн акча эле керек болсо, анда ар кандай нерсени сатып, мындай пайдасы жок эле нерсени сатып эле эметерсе болот да. Көбүнчө ошо бир маселени чечкен иш болсо, ошол жакшы бизнес болот да. Себеби ал өзүңө дагы пайда, коомго да пайда алып келет, и акча да алып келет дегендейчи. Мисалы үчүн азыркы учурда көптөгөн адамдар миграцияга кетип атпайбы? Кыргызстандан иш жок деп, мисалы үчүн өзү Кыргызстанда деле жакшы айлыкта иштеп аткан болушу мүмкүн, же болбосо чакан иш кылып аткан болушу мүмкүн, бирок ошого да шүгүр кылбай мындай чет өлкөгө барып көбүрөөк мындай таап келейин десе, ал мындай динде дагы кичине туура эмес болуп калат экен да. Эгер такыр эле мүмкүнчүлүк жок болуп атып эметсе бир жөн, а кээ бирөө жакшы эле жашап атып дагы чет өлкөгө кетип атпайбы? Ошо Кыргызстандан мисалы үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар да азырчы. Азыр мисалы ачка калган адамды, ачка калган деле адам жок да. Баары эле ток болуп атат. Кафеге кирсең орун жок. Кафеге кирсең орун жок. Магазиндер толтура, базарда деле эл толтура, бүт жакта да толтура да. Көчөгө машина батпайт. Анан Кыргызстанда деле көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн азыр айыл чарба жагы жакшы өнүгүп атат дегендейчи. Айылда деле бир нерсе өстүрүп, Кыргызстанда эми жерлери жакшы, абасы жакшы, суусу жакшы, баардыгы табигый да. Мисалы үчүн мен бир 10 чакты өлкөгө бардым да. 10 чакты өлкөгө барып көрдүм, аяктардан жегенде ошо дамы мындай Кыргызстандыкына такыр окшобойт да. Азыктардынчы. Ошол жагынан дагы мисалы үчүн айылдардан деле жалаң шаарга келип албай эле, айылдардан деле жакшы иш кылса болот. Кээ бирөө айтып коет го мындай, өзүң үйүңдөн, өзүң айылыңан бир нерсе иш кыла албасаң, анда чет өлкөгө барганда баары эле мындай кыйратып иш кылбайсың депчи. Эгерде бир иш кылсаң, анда ошо айылдан баштасаң, ошол жакшы болуп кетсе, анда чет өлкөдөн да сен жакшы иш кыласың дегендейчи. Көбүнчө мындай нолдон эле баштаса болот да, акча жок элечи. Акча жок, бирок мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы үчүн убактыңды инвестиция кылып, билимиңди инвестиция кылып, күчүңдү инвестиция кылып деле бизнес баштаса болот да. Кээ тааныштар, туугандар да бар да. Мындай иште десе айлыгы аз экен деп коюп, аны башка иш издеп атам деп коюп, көптөн бери иштебей жүргөндөр бар да. Жок дегенде айлык аз болсо деле башка иш тапчакты мындай убакытты бекер кетирбей иштеп турса деле болот да, мисалычы. Кээ бирөө ошо айлык аз деп коет, бирок өзү мындай айлык жок эле жүрөт да. Жакшы. Спорттогу ийгиликтер жөнүндө айтыңыз. Спортто мен негизи ошо 2016-жылы Жалалдин деген досум экөөбүз баштаганбыз. Бул парад триатлондо эң биринчи экөөбүз Кыргызстанда. Тилекке каршы мен ошо азыр негизи жалпысынан 10 жыл болду спортто, бирок ортодо 2-3 жолу тыштап салдым спорттучу. Себеби иштеш керек болуп, мен үйдө жалгыз баламын да. Ата-энем деле мындай пенсия менен эле жамбагашат да. Ошого үйлөнөрдүн алдында бир аз иштеш керек болуп, акча чогултуш керек болупчу. Үйдү бир аз оңдоп дегендей, калың акча чогултуп дегендейчи. Ошого байланыштуу биринчи жолу 1,5 жыл машыккандан кийин эле тыштап салгам спортту. Анда эч кандай деле жарышка катышкан жокмун. Андан кийин үйлөнүп, андан кийин ковид карантин болуп калды. Анан карантинден кийин кайра 22-жылы кайра бир аздан машыгып баштадым. Бир аз баштап, анан кайра чоң спортко кирип кеттим, кайра сборныйга кирип калдым. Ошондон баштап чет өлкөгө чыга баштадым. Мен канча бир 3 мамлекетке барып келдим спорт боюнча. Дубайга бардым, анан Самаркандка бардым,
Андан кийин Японияга бардым. Ошо эң акыркы жолу 24-жылы Японияга барганда октябрда Азия кубогу болгон. Ошол жерден 3-орунду алам. Машалла. Триатлон боюнча. Триатлон бул суда сүзүү, 750 метр сүзүп, 20 километр велосипед теп, анан 5 километр чуркаш керек да. Так, ошондо 750 метр сүзөсүз, 20 километр велосипед, анан 5 километр чуркайбыз. 5 километр чуркайсыз. Бир кылганда. Бир кылгандан кийин токтош керек да. Мисалы үчүн сүзүп бүткөндөн кийин велосипедке отуруп учакта деле убакыт эсептеле берет да. Бул спорттун эң оор түрлөрүнүн катарына кирет. Себеби биякта 3 спорт бири болуп атат да. Бир күндө биз 3 тренировка кылабыз да. Сүзөбүз, анан велосипед тебиз, анан чуркайбыз дагы. 2025-жылы кайрадан бир спорттон кетип калдым. 2024 ананда Кыргызстанда дагы ошо Кыргызстандагы параспортчулардын арасында сезон лидери болдум. Биз очко топтойбуз, ошо очколордун эң көп топтоп лидер болдум да. Андан кийин ошо 2025-жылы кайрадан бир аз иш, бизнес жака көбүрөөк көңүл буруш керек болуп калып, спорттон жарым жылча четтеп кеттим. Анан азыр келип кайра бир 7-8 ай болду машыгып жүргөнүмчү. Бирок кайра азыр формага келип, буюрса эме башталып атат. Жакында уже 3-үндө Ошко кетебиз соревнованияга. Андан кийин Самаркандка кетебиз. Буюрса иншалла Оштон, Самаркандтан бир ийгиликтүү, жемиштүү болуп келесиз деп ниет кылабыз, дуа кылабыз. Буюрса. Рахмат. Ошо тренингде жүргөндө мисалы үчүн бизде эмелер болот да. Таяк менен басканды үйрөтөт да. Мурда мен мисалы үчүн таяк менен такыр басып көргөн эмесмин, бирөөнүн жардамы менен басып жүрчүмүн деп айтпадымбы? Ошондо таяк менен басканды биринчи үйрөтүп, техникасын үйрөтүп, андан кийин тапшырмаларды берет да. Биякка барып кел, тияка барып кел депчи. Ошол учурда мен азыркыга чейин мисалы үчүн 10 жыл тренинг болуп атат, ошондой окуя эч кимде боло элек болуш керек. Бир чуңкурга түшүп кеткем да. 2,5 метрлик чуңкур экен да. Бараткандачы. Бишкекте эле. Бишкекте эле. Барат эле жолдун четинен тура эмес жакка кирип кетип, анан кайра чыгайын деп эле артка кайрылайын десем, чет жакта бар экен да, ушундай чуңкурчу. Бирок Алла таалам насип кылып мындай жеңилирээк түшүп калдым окшойт, мындай түп-түзчү. 2,5 метр экен да, өлчөгөндө мисалы үчүн колумду көтөргөндө жетпей калгам да үстүнөчү. Бир топто түштүңүзбү? Жок, бир топто эле байкалган жок, бат эле түшүп кеттим. Эчтер сынбадыбы? Жок, эч нерсе деле болгон жок да, ошо өзүм. Ал жаңы ремонт бир нерсе болуп аткан жер бекен, эмне экен? Жок, ал өзү эле ошондой казылган жанагындай чуңкурлар барго, арык сыяктуу болгончу. Люк сыяктуучу. Ошондой жер экен, анан мындай башым көтөрсөм деле үстүмдө эч ким угулбайт да. Анан колдо таяк бар. Колдо таяк бар. Таякта эле эчтеке болуп тур. Анан эки жака мындай өзү мындай тар эле жер экен да. Анан буттар менен таянып метип, анан тартынып чыгып кеткем. Ошондо негизи кээ бирөө майдараак, бирок көп түшөт да, ушундай немелергечи, арыктарга же чуңкур-пуңкурларгачы. Мен болсом ошо бир эле жолу түшкөм, андан кийин чогултуп бир түшүп коюшту. Чогултуп бир эле түшкөм да. Сиз баягы ишкер эмессизби? Крупный жүрүп көнгөнсүз да. Тигилер майда дагы бир. Мисалы үчүн тренингде деле ар кандай кыйынчылыктар болот. Таяк менен басып жүргөндө көп мындай эмелер болот да, башында мындай оор болот да. Уялып, мындай коомчулукка чыгып дегендейчи. Ошондойлор ошо тренингде ошол психологический эмени жеңгенге үйрөтөт да. Мисалы үчүн базарда иштеп баштаган себеби деле ошо мен ошо биринчи көз аздерден биринчи болуп баштадым десем болот, соода кылыпчы. Өз алдынча эч ким жардамы жок соода кылганчы. Анын себеби ошо элдердин көз карашын, жана стереотипти, калыптанган стереотипти жоюу болду да. Толугу менен жойбосок дагы мындай азайтуучу. Себеби алар көнүп калган да, мындай көзү көрбөгөндөр же башка ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер базарда только эле бир нерсе кайыр сурайт, ырдап акча сурайт, башка эч нерсе кыла албайт депчи.
ошол көз карашты жоюу болду да меникичи. Азыркы учурда мен өзүмдөн башка дагы 10 чакты окуучуларым бар ошо базарда иштегенчи. Бирок азыр байкасам элдердин көбү уже билип калган да биз бир нерсе сатат экенибиздичи. Уже көнүп калышкан, мындай булар сурабайт акча албайт депчи. Кээ бирөө келип туруп эле мындай акча берейин деп атып, анан силер бир нерсе сатып аткан турбайсыңар деп кетип калат да, бербей элечи. Же болсо бир нерсе алат келипчи. Соода кылат. Мурда башында мындай биз контейнерге көтөрүп алып сатабыз да, салфетка мелеричи. Контейнер тыйындарга толуп калчу да. Кээ бир эле туштап кете берчү жөн элечи. Азыр андай жок да. Мындай контейнерге тыйын деле түшпөйт дегендейчи. Ошонусу буюрса жакшы болду. Элдер уже көз караштары өзгөрүп, мындай жакшы мамиле кылып калышты да. Башында да айтып жүрүшкөн мага элдер деле. Сен андан көрө коробка коюп туруп эле жерге отуруп эле сурабайсың, ошондо көбүрөөк табасың депчи. Мен айткам, андай мен максатым андай эмес, көбүрөөк табыш эмес, мен максатым башка депчи. Мисалы үчүн эме деле айткан го, мындай пайгамбарыбыз деле жанагындай бир акча сурап, мисалы үчүн муктаждык болбосо тилемчилик кылбагыла деп тыйган го. Мисалы үчүн бизде мүмкүнчүлүк болуп атпайбы иштегенчи. Мүмкүнчүлүк болуп атса анда иштеген эле жакшы да. Экинчи максатыбыз дагы ошо базарда отургандай жөн эле содагерлер бар го. Сода жок деп кээде мындай депрессия болуп, иш жакшы болбой атат, акча азыраак болуп атат деп меткендерге мындай мотивация болуп, что сода аз болсо да мындай шүгүр кылып иштегиле дегендей сыяктуу мотивация кылыш керек болчу. Анан бизде кофе сатып жүргөндө биз кофе эмес, биз настроение сатабыз деген ушундай лозунг бар болчу да. Элдергечи. Көп айтып калышты, бирок биз силерден аябай мотивация алабыз депчи, базардагыларчы. Бизге дагы жакшы мотивация болду. Жакшы шык берди, жакшы дем берди. Алла разы болсун. Баягы бул ишкерлик эле эмес, башка тармактарда деле, чыгармачылык тармагы болсун, же бир жерде айлакка иштеген тармак деле болсун, бүт баарында деле бул албетте ошол жасаган иштериңиз, көрсөткөн ийгиликтериңиз, багындырган чокуларыңыз, бул баарысы бизге жакшы мотивация, жакшы шык, жакшы дем болуп берет. Келип бергениңизге Алла разы болсун. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз, ишиңизде ийгилик каалайбыз. Жанагы айтып аткан ошол аппараттарды алып элибизге табигый азык жаатында да көп кызмат кылышыңызга тилектешпиз. Рахмат. Айрыкча азыр ушундай синтетиканын доорунда табигый азыкты элге жедириш бул өзү чоң бир ыңкылап, өзү чоң бир революция. Өзүңүз деле байкап атсаңыз, көрүп атсаңыз керек, ооругандар көбөйүп баратат. Рак илдет, канцероген илдеттерине кабылгандар көбөйүп баратат. Мунун басымдуу бөлүгү жеген ичкенибизден улам деп атат. Азыр баягы биз жеген кызыл азыктар, жашыл азыктар, жана полуфабрикаттар баарысы эле краска, ал краска синтетикалык краска деп дарыгерлерибиз, адистерибиз күйүп пушуп айтып атат. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жана бир аз кошуп коеюн мен жөнүндө. Болот. Ошол продукция жана пайдалуулукту эме жөнүндөчү, тамак жөнүндөчү. Мисалы үчүн азыр ошо Кыргызстанда деле бир аздан өнүгүп келатат тамактардын жөнүндөчү. Биздин компаниянын максаты ошо Кыргызстанда туура тамактануу маданиятын бир жогорку деңгээлге чыгаруу да. Туура тамактануу маданиятын чыгарып, себеби азыр көп эле адамдар мисалы үчүн ойлонбойт деле да. Ичинде составында эмне бар экен, кандай экенчи. Дамына карап эле жей берет да. Дамы жакшы болсо, же болсо там уже көнүп калган бренд болсо элечи. Мисалы үчүн андай Snickers, Albany'да, Яшкин деп элечи. Жана кичинекей балдарга көбүнчө чипсы, кирешки ушундай алып өзлөрү көндүрүп коет да. Аны айтышат да, тиги балам ушуну жегиси келип атса эмне кылайын депчи. Мен өзүм практика жүзүндө көрдүм. Мен кызыма кичинекей кезинен баштап, ошо 5 жаштагы кызмачы, 1 жашынан баштап батончик берем да. Батончик өзү аябай жакшы көрөт. Башында үй шартында жасачумун да батончиктичи, цех жок болчу. Келинчем экөөбүз эле жасачубуз да. Ошондо тиги кызым 1 жашта болчу, жаңы эле басып калган.
акырын келип батончукту алып кетип калчу да. Биз байкабай калчубуз. Эмне жеп отурасың десе, ням деп коюп барып карасак батончук жеп отурган болот да. Анан ар бир жасаганда батончуктерден берип койчумун да. Анан кийин мисалы үчүн неме болуп калды, бир туугандарыбыз келип калды. Өзүнүн кызына, анан биздин кызыбызга да ала келиптир, чипсычы. Анын кызы биздикинен да кичинекейирээк болчу, 1 жаштан да кичинекейирээкчи. Чипсынын баарын жеп салды. Менин кызым болсо бир-экини ооздуп туруп эле жегиси келбей койду да. Чипсынычы. Себеби бул организм өзү көнүп калат экен да. Табигыйга. Табигыйга көндүрсө өзү ошого көнөт экен да. Туура. Мисалы үчүн менин кызым деле азыр газировка ичпейт вообще-чы. Такыр ичпейт да. Мен көбүнчө өзүбүз биз шербет да чыгарабыз да. Сатканга. Саккангачы шербет жасайбыз да. Өрүк алма аралаш да. Өрүк Баткенден келет. Баткенден. Ошонун шербетти үйдөн жасап берип, ар кандай башка дагы өзүм келинчегим дагы ошо кулинарияга кызыгат, туура тамактануу боюнчачы. Көп сабактарга катышып, ушундай эмелерди үйдөн жасай берет да. Ошону эметип эле кызыбызды көндүргөнбүз да. Азыр деле мисалы үчүн чипсы, кирешки эмелерди өзү жебейт да. Жегиси келбейт. Өткөндө соревнование болуп, биякта кичинекей соревнование болгон Бишкектечи. Анан эмелерге Глобус спонсор болгон го дейм. Чипсы, кукуруз ушундайлар нерселер бар экен да. Кызым айылда болчу да. Анан чалып ушундай подарок бериптир десем, ата чипсыны жебеңиз, ата мушуктарга берсе албайсызбы чипсыны депчи. Ошо кичинекей кезинен эле көндүрсөк өзү көнөт экен негизичи. Анан магазинде да кээде болуп калат. Мурда кичинекей кезде кызым мисалы үчүн чупа-чуп бир нерсе жейин деп калса, алып бербей койчумун да кээдечи. Кой кызым, чупа-чуптан башка нерсе ал депчи. Андан көрө пайдалуу нерсе ал деп анан магазиндегилер жаман көрүп калчу менчи. Алып бере бербейсиң, мен жөн эле берип койчу бекерле депчи. Жок, бекердин кереги жок, анын бекериңиз. Мен немесине карабай элем, акчасына карабай элем, зыян пайдасына карап атам депчи. Азыркы учурда мисалы үчүн сиз айткандай тамактануу боюнча аптека эмнеге көп десе, себеби биздин дасторкондун үстүндө тамак аштын түрлөрү көп, кафелер көп, ошон үчүн аптека көп да. Бул биз көп деле байкабай элебиз, бирок бул жанагы тамак аш, сиз өткөндө бир темаңызды окуп калдым окшойт, тамак аш согушу деген сыяктуучу. Башка мамлекет мисалы үчүн бизге бир пайдалуу болсун, ден соолугу чың болсун деп эмес, алар болсо бизнес үчүн эле тамак аштар чыгарат да. Андан кайра дары алабыз да бизчи. Ал да бир бизнес. Стив Джобс да өлөрүндө айткан экен го эме деп. Сен азыркы учурда өзүңдүн ден соолугуңа кам көрбөсөң, кийин оорuganda андан дагы көп чыгашага учурайсың депчи. Даже чыгаша эмес, даже ошол акча деле жардам бербей калышы мүмкүн да. Ден соолуккачы. Алдын ала кээ бирөө мисалы үчүн бул кымбат экен, кичинекей эле батончук 80 сомбу деп, андан көрө шоколад жеп албаймынбы депчи. Шоколад жесе жей берет, бирок кийин ошонун зыян немесин көрөт да. Акчаны үнөмдөдү, бирок ден соолукту берди. Акчаны үнөмдөп, бирок кайра ден соолукка көп зыян берип койду да. Эгерде азыр ден соолукка кичине акча сарптап койсо, ден соолугуна мисалы үчүн туура тамактанып, ар кандай текшерилип дегендейчи, ден соолукту чыңдап, спорт менен машыгып дегендей, анда кийин ошондой эмелердин алдын алат да, оорулардан ар кандай. Ошо Кыргызстан мисалы үчүн азыр көп эле рекламада чыгып калбадыбы, ар кандай дарыланганга акча керек болуп атат, мындай операция кылыш керек эме депчи. Ошолордун себеби деле ошол деп ойлойм. Тамак аш, ден соолукка мындай тилекке каршы кичине анча жакшы эмес мамиле кылгандычы. Аллах Таала деле айткан да, ден соолук бул аманат депчи. Эң чоң аманат бул ден соолук депчи. Ден соолук менен убакыт. Ошону көрүүчүлөргө да айтмакчымын, ден соолукка аманатка кыянат кылбай, ден соолукту жакшыраак карап, балдарыңыздар болсо, балдарыңыздарга дагы кичинекей кезинен үйрөтүп, өзүңүздөр дагы ошого үлгү болуп, балдарга чипсы жебе деп коюп, өзүңүздөр жей берсеңиздер, анда туура эмес болуп калат дегендейчи. Ошол. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Кыздарыңыз ден соолугу чың болуп чоңойсун. Ишкерчилик жаатындагы
ийгиликтерди дагы багындыра бериңиз. Ошол эле кезде спорттон дагы ийгиликтерди каалайбыз. Элибиздин ошол табигый азыктарды жеп ден соолугу бекем болсун деген мүдөөңүз дагы бекемделип, дагы күчөп, жанагы айтып аткан керектүү аппараттарды батыраак алып, ошого жетишип калышыңызга тилектешпиз. Рахмат. Биздин көрөрмандар дагы ошондой өзүнүн биринчиден жергиликтүү ишкерлерди жана могундай табигый азыктарды өндүрүп аткан бир кербезин дагы көбүрөөк колдоп, ушул нерсени көбүрөөк алалы достор. Рахматты айталы, рахматты алып, ден соолугубузга рахмат айталы же ден соолугубуз бизге рахмат айтсын. Рахмат. Бул сыяктуу азыктар мындай экен да, баягы тилге, напсыга жакпайт экен да, бирок организмге, ден соолукка жагат экен. Жана жакшы нерсени айттыңыз. Тилге эле жаккан нерсенин артынан чуркай бербей, ушундай ден соолукка жаккан, аң сезимге жаккан, рухубузга жаккан азыктарды дагы көбүрөөк көңүл буралы. Анда бир нерсе кошуп коеюн. Эсиме келип кетти. Азыр жергиликтүү эмени колдой элесеңизчи. Мисалы үчүн азыр биз көп импортный товарларды сатып алып атпайбызбы? Жергиликтүү эмелер сатып алгандын ордуначы. Бизде мисалы үчүн жергиликтүү компаниялардын чыгарган өтө көп жакшы продукциялар бар да. Карасаң алар көбүнчө экспортко кетер экен да. Экспортто алар билет да, натуральный продукт деп алат аларчы. Биздикилер тескерисинче башка жактан келгендерди алып атат да. Алардын лабораториясында өндүрүлгөн синтетикасын алып атабыз. Ошол эле канча адамдар, мигранттар, биз мигрант болуп Кыргызстанга кыйналып акча салып атат. Ошол салган акчасын эле биз кайра чет мамлекетке чыгарып атабыз да. Ошол жактан да айтмакчымын, эме келе патриот деп жөн эле мындай төштү каккылай бербей, иш жүзүндө Кыргызстандын экономикасына дагы салым кошолу. Себеби Кыргызстандын экономикасы эмнеге өнүкпөй атат десе, ошонун бир себеби да ошол да. Биз кыйналып чет мамлекетте миграция, мисалы үчүн балдарынан алыс болуп, ата-энелер иштеп жүрөт дегендейчи. Балдар иштеп жүрөт, ата-энесинен алыс болуп, ошол акчаны бияка келип туруп эле кайра чет өлкөдөн келген эле продукциялардан биз сатып жеп атабыз. Биздин табигый жакшы продукцияларыбыз чет өлкөгө чыгып кетип атат тескерисинче. Ошону айтайын деп аткам да. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Буюрса дагы жаңы өндүрүшүңүздөр пайда болгондо аны реклама кылып дагы ушинтип подкаст тартып калалы. Ал эми көрөрмандарга, баарыңыздарга ушул азыктарды сунуштайбыз. Келипериңизге Алла ыраазы болсун. Рахмат сиздерге да. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат достор. Кийинки биздин чыгарылыштардан көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Жана ушундай шыктандырган, дем берген чыгармаларды, подкасттарды эң аз 10 досуңуз менен, тууган уруңуз менен бөлүшүп коюңуз. Ар бир азыркы мекендешибиздин телефондо жок эле дегенде 5-10 группалар бар. Ошол группаларга дагы, тайпаларга дагы бөлүшүп коюңуздар. Жакшы калыңыздар.